Жалал Абад шаарындагы мектеп окуучуларынын кышкы эс алуусу кандай өтүп жатат? Алар үчүн шаарда кандай мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлгөн? Алардын эс алуу убактысы туура пайдаланышына ким көзөмөл жүргүзөт? Балдар эмне менен алек болууда? Жалал Абад шаарынын тургуну Барсбек Абатаев 4-класстын окуучусу. Ал бош убактысын спорт менен машыгып өткөрүүнү каалайт. Буга чейин эле спортко кызыгып жүргөн, кышкы эс алууда көп убактысын спорт залда машыгуу менен өткөрүп жатканын айтат. Азыр мектепте мен каникул учурунда кикбоксингге келип машыгып атам. Анан чоңойгондо чет өлкөгө барып чоң спортчу болуп иштегим келип атат. Мен көчөдө компьютер ойнобой бош убактымда кикбоксингге келемин. Спорт залга машыкканга жагат. Өзүмө деле ден соолукка жакшы, пайдалуу. Жалал Абад шаарынын билим берүү башкармалыгы окуучулардын кышкы эс алуу убактысын пайдалуу өткөрүүгө жыл сайын аракет кылат. Быйыл да башкармалык тарабынан атайын буйрук чыгарылып, окуучулар үчүн ийримдер ачылган. Окуучулар өздөрү кызыккан ийримдерге катышууда. Учурда мектеп жашындагы балдардын көбү спортко кызыгат. Мындан улам шаардык билим берүү башкармалыгына караган спорт мектеби күчөтүлгөн режимде иштеп жатат. Азыр балдар 4 тайпага бөлүнүп машыгып жаткан кези. Бизде бүгүнкү күнү 4 группада машыгат балдар. Эртең менен 10дон 11:45ге чейин, 12ге чейин, 3дөн 5ке чейин, 5ден 7ге чейин, 7ден 9га чейин чоң группаларыбыз бар. Негизи бизде олимпийский резервде булар акы алынбайт. Бекер, абсолютно бекер машыгышат балдарыбыз. Ана эмне дейбиз, эми каалоочулар болсо дайым биздин эшик ачык. Келе берсин, биз колдон келишинче жардам беребиз, колдон келишинче үйрөтөбүз. Ал эми Жалал Абад шаарында быйыл биринчи жолу ачылган муз аянтчага да балдар тынымсыз барууда. Аталган жай жеке ишкерлер тарабынан уюштурулуп, балдардын көп баруучу жайына айланды. Окуучулар эгер мектеп алдында болгондо суббота, воскресенье келет, в основном выходной күндөр келишет. Андан сырткары эртең менен 10дон баштап кечки саат 5ке чейин жалаң окуучулар келет. Бул кандай десем, бир сөз менен бир спорттун түрү. Эң негизгиден адамдын ден соолугуна да аябай пайдалуу нерсе болот. Ошол учурда фигурное катание, хоккей боюнча деле ушул нерседен көрүп ошол нерсеге кызыгып, ошол нерсеге барса болот да бунун аркасынан. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында жалпысынан 20 мектепте 21317 окуучу бар. Быйылкы жылы алардын көбү кышкы эс алууну спорттук залда өткөрүп жатышат. Бул албетте өспүрүмдөр үчүн пайдалуу иш. Жумагүл Закирова, Аскарбек Сабаев, Жалал Абад шаары.